туруп ал. Зордуктап туруп барыңарды чыгарып ийин деп барат өзү айтып атат. Чүй облустук сотунда 9 жашар кызга 40 жаштагы кошунасы ыплас иштерди жасады делген кылмыш иши каралууда. Сот отурумунан кийин шектүүнүн туугандары окуя тууралуу өз версиясын айтышты. Ал эми жабырлануучу тараптын пикирин алып жатканда айыпталуучунун туугандары келип, эмне айтышар экен, көрөлү деп туруп алышты эле, эки тарап чырдаша кетти. Сиздер бизге мишет этпей эле койбойсуздарбы? Секретный эчтеке жок, просто Биз азыр ортодо видеого тартып жактык. Ооба, видеого тартып турса сыяктуу. Жок. Силердин калыптуу бирөө укту эмне? Бара бербейсиңби арбасы? Айжаркын. Сен бирөө калпың укту, сен калпың укту мисалы үчүн бирөө. Жок, сен калпыңды бирөө укту. Айжаркын, провокация көрдүңбү мына? Жок, сен Айжаркын. Давайте. Жок, жаңылы мен тынчып атамбы? Мен тыныч турганда тыныч турбасаңар, Илибайга эл кире алдыма. Geldim ne kılasın? Ne? Ne zaman oldu? Buga Kaldılarga bardыкпы? Bana gelip aytып атат ошол. Үйүнө туруп ал. Зордуктап туруп барыңарды чыгарып ийин деп барат өзү айтып атат. Мен ошол жерде милициялар автомат менен ошону салган. Ушундай болгон үчүн айттым да сиздерге. Болду, барыңыздар. Ошундай сөз Ненормальный. Ay чоңгуз, алдыңызды провокация кылбайлы. Мына буга чейин болду, унчукпай болду. келдикпи? Унчукпагыла закон алдында гана жооп берсин. биз Ызылдашып урушпайлы. Бул жакта интервью алып, булардан интервью алганда булар берип атканда биз барган жокпуз. Булар сүйлөп атканда булар келип Алдыңарга келип биз эчтеке деген жокпуз. Буга чейин бетигерге жуулунуп биздин кызды биттигер деген жокпуз. Тынчыгыла всё. Хорошо. Кудай бар. Если прокурор на ее стороне, судьи на ее стороне, адвокатов зачем она нанимает? Вот спрашивается в этом. И почему она ходит, запугивает на этот? Она кто? Она запугивает весь джал. На каком основании? Пусть это суд решает. Не она, этот судья, а пусть суд решает, что будет. И специально спекулировать такими своими отношениями. Где вот сейчас суд? Вот, вы сейчас Скажите, видели. пожалуйста, как вы можете прокомментировать результаты психоневрологической экспертизы, где доказано, что ребенок не врет? Психоневрологической, потому что экспертиза велась на русском языке. Девочка кыргызскоязычная. Она сама девочка, сама. Вот если человек не понимает языка, как он может? Психоневрологическая экспертиза, как она может доказать? Если видит, что ребенок не понимается. Все экспертизы делались, 4 экспертизы делались на русском языке. Как девочка может ответить на это? Это все со слов показания же матери, а не со слов показания девочки. Мы еще ни разу не видели интервью девочки, чтобы она лично сама что-то сказала. Постоянно говорит за нее мать. Но она несовершеннолетняя. Но она несовершеннолетняя, да. Ну, пусть она сама девочку вытащит. Пусть она в центр поставит ее, скажет, вот, кызым, не олду. Пусть она скажет, у нее что, языка нету. 9 лет это не 3 года же, правильно? А вот на суде она, кажется, подтвердила суду, что он засовывал не только палец, но и половой орган. Если бы мать, совершившийся который факт, вот, случился факт, мать в первую очередь что делает? В первую очередь берет ребенка, хватает и бежит в больницу. Нормальная мать. Она пошла через 2 месяца. Это не нормальная мать? Почему она через 2,5 обращается в частную какую-то клинику, там, Аль-Курси? А если была бы она нормальная мать, она в первую очередь в учреждение побежала, потом бы в милицию звонила бы. Она сначала в милицию побежала, а через 2 месяца она делает экспертизу. Как вот по ней можно судить? Значит, она знала, что этого факта не было. Ошол моментте бизге байкеси келди мага. Байкеси келип, ушул Айжаркындын неме Азамат деген. Ошол айылдан мурун депутат болуптур да, айылдык депутат, айылдык кеңешке. Ошол келип, жакшы эле сүйлөштүк. Анан барып неме кийинисине барып, аны эмнеге гаражга алып кетесиң десе, гаражга алып кирсе болбойбу. Мен өзүм билем да, мен өзүм жашоом өзүмдө го дегенде эле Мараттын байкеси Азамат ошол жерден сөгүп эле отделениянын ичинен кыйкырып атканда милициялар тынчтыгын чыгарып ийди. Анан Марат мен жаныма келип отурганда айттым, байке, эмне кылганыңыз десем, мен дагы эчтеке кылган жокмун, бул чет эле. Мен силерге эми бияктан чыгам деди да. Мен биякта бүт таанышым, ошол неменин Сокулуктун дагы немеси зам начальниги менин таанышым, мен бияктан чыксам, мен силерге вообще башкача көрсөтөм. Бул эчтеке эмес, мындан да жаман болот деди. Анан мен басып кетейинчи, мен азыр жиним келсе жаман, өзүм кармап албайын деп
басып кетип калдым. Анан ичинде тура албай калдым да, уже Маратты камашкан жок, ичине бизден бөлүп алып чыккан жок. Биз бир эле коридордо жүрөбүз. Мен көргөн сайын каным кайнап атат десем эле, бизди вообще сыртка чыгарды. А вот она еще утверждает, что вы предлагали деньги. Никто ей не предлагал, пусть она не врет. Вот лично я, никто ей не предлагал, вообще не предлагали. Пусть она не гонит и не врет, она уже завралась. Почему она 6 каналам это свое интервью дает, почему она другому каналу не дает? Почему она не дает, раз такая она умная? 6 каналов, она разные показания дает. Что, нормально катың бы? Биз ровдун сыртына чыкканда эки жеңеси келди бизге. Келип, мага айтып калды, Айжаркынга сен айтып көр, биз ушул милицияларга сотко берген акчаны андан көрө силерге берели, ишти бүтүрүп кетели деди да. Анан мен айттым, бул мен чече албайм, Айжаркын өзү чечет дедим. Ошо окуя болгон күнүн эртеси кайра мага чалды. Жеңесичи, ошол акча сунуштаган жеңеси, мен номеримди алып калгам. Эртесинде кайра чалды. Сен Айжаркын менен сүйлөштүңбү? Биз акчаны чогултуп, туугандар акчаны чогултуп берели деп. Окуя 4:30 болуп тур. Участковыйларга 7-де чалыптыр. Бул 2,5 саат, 3 саат эмне кылды? Ким, кызбы? Энеси. Эмне кылды? Атасы ошол күнү инем экөө чогуу башым ооруп деп инеси менен инеме келиптир. Мамасы айтып атпайбы, сразу айткан жок, кийинчерээк айтты. Эми зордук талаптар турган кыз деп ошол кызга кийин айтабы, мүмкүнбү ушундай? Жок, бирок айтканын укпа. 9 жаштагы кыздын психологиясын кандай билесиздер? Ар кыз ар кылда. Сиз эксперт эмесмин, бирок любой кыз бала уже акылы кирип калган, коркот, ыйлап айтып барат. Атам бар экен, атам көзүнчө уялып атам деген темалар кетиптир. Мүмкүн эмес андай. Эмне үчүн? Эми атасы да айтат да. ал кызды билесизби? Эми ошончолук мүмкүн эмес деп утверждать этип айта аласызбы? Мен билем, ал сен мени жакшы билем. Бирок бул кыздын эмесин билбейт экенмин чын. Мынакей кошуп 30 жыл жашап турбуз, 30 жылдан учурашпаптырбыз. Учурашпаптырбыз. Папасы менен мамасы менен аябай жакшы болчумун. Аябай жакшы мамиледе болчубуз. Мындай деп айттык. 300 000 сом деп. Мындай деп айттык. Жак, мындай деп айттык. Кыйналдыңар, эми действительно кандай десек, жок, биздин ставкабыз 600 000. 600 000 берсеңер, чечилет деди. Атасы кыйкырып туруп алды. 600 000. Ким, кайсы кыздын атасы? Москвага качып кеткен, атасы 600 000 сурады. Бул эже эмес, Бул эже эмес. Эже да сурады, эже. Жабырлануучу кыздын таятасы. Таятасы. Бул кыз болсо ошо жанында турду, ал деле жок деп эле турду. Атасы сүйлөдү 600 000 деп. Анан биз айттык, жок, андай мүмкүн эмес. 300 000 беребиз дегениңиздер тасыктайсыздарбы? Жок, тасыктабайсың. Адвокат келген деп атпайбы? Адвокат келген. Адвокат келип ортомчу болуп берген. Мынакей мен башында да жанагы неме болду да. 100 000 деп. 4 000 сомдон психиатрга баратабыз. Психиатр айтты, только оюн зокторго баргыла, жакшы жерге ойносун, жакшы тамак. 100 000 деди. Биздин адвокат. 100 000 сунуштагы. 100 000 урушпагыла, эми сен абыз неме калыпсың, сага 100 000 берсин булар. Кызың ушун калды деген мынтип айтты. Жок, биз үйгө барып сүйлөшөйт деди. Сүйлөшкөндөн кийин анан чалкасынан кетишти, анан жок, 600 000 эле 600 000 деп болду. 100 000ге макул болушту. Жок, макул болушун сүйлөшкөн жок. Эми адвокат айтты да, биз сүйлөгөн жокпуз. Эки жеңеси келген, Нуржан, анан Кундуз деген. Байкеси Азамат деген байкеси келген. Ошо биз ошол 300 000 сом толук эмес, ошол акчаны алып, ыраазы болуп бизге встречный жазып бер деген. Биз булардан эч кандай бир сом сураган эмеспиз. Жада калса ошол күнү, бул окуя болгон күнү ушул байкеме келип атат. Биз төлөйбүз, биз эме кылабыз депчи, баардык нерсени кылабыз деп келген, бирок анда даже биз алган эмеспиз, эчтекенин кереги жок деп. Бир эле жолу келген эмес үйгө, 2-3 жолу келген, атама да келген, атама да айтышкан, колуңарды кур калтырбайбыз, Айжаркын менен сүйлөшүп, бизге встречный бергиле деп 2-3 жолу келишкен. Негизи мен атам аябай буурукер адам. Булар ошол эң биринчи келген атама келишкен, акча сунуштап. Атам эч кандай акча сураган да эмес булардан. Даже ошол берем деген малды атам алган да эмес булардан акча. Бул үй бүлөгө басым кылып жатат, туугандар келип, ар кандай кылып жатат турбайбы? Мынакей инем үйүндө азыр эч ким жок да. Атайын 12:30, 11:30 түнкүсүн өтүп атам. Мен жолдун ушундай да, өтө турган жолда машинеси жолдо турат. Варатасы ачык. Кимдин үйүндө азыркы убакта кимдин варатасы ачык болуп, машинени жолго ким коет азыр? Күнү түнү ачык турабы? Варатасын ачык коюп атат, эми таң калыштуу да. Варата эмес, эми калиткасы ачык. Эмнеге калитка ачык? Түнкүсүн. Бул ошону күтүп атат, айылдан бирөө келип туруп, сүрөт, мына куугунтук кылып атат деп дагы баштайт. Булар өздөрү эле айыпталуучу тарап өздөрү ушундай ушак кимиштерди чыгарып, азыркы этапта булар деген бул
ошо чыгарган өздөрүнүн имиштерин чындыкка алып келип атышат окшойт да. Анткени бул окуя болгондон кийин эле бир жумадан кийин менин бир жакын таанышым чалып мага ушул туура окуя жөнүндө чалып калды, айтып жабырлануучу тарап деген ушинтип булар айыпталуучу жактан деген акча $7000 суммадагы акча сураптыр депчи. Курбу кызыма чалгам. Чалып ошо күнү кечинде чалып сураганын айткам. Ушундай $7000 сурап атат деп сенин жөнүндө сөз чыгарышыптыр имиштерди десем, жок, андай сөз да болгон эмес, кеп да болгон эмес. Мен эч кимге жолуккан эмес, сүйлөшө да элекмин деди. Бул райондук соттун чечими чыгып турго. Райондук соттун чечими күнөөлүү деп таап, эркинен ажыратыптыр. Ага анда райондук сот эмненин негизинде андай чечим чыгарды? Эмнесине макул болбой атасыздар? Ал бүт баарын аныктап турго. Жок, аныктаган жок, аяк толук каралган жок. Мына свидетель суралган жок да, туурабы? Свидетель ичинде чал бар болчу. Чал суралган жок. Экспертиза таптаза чыкты. Эмненин негизинде 8 жылга кетти. Киши өлтүргөндө дагы 8 жылга кетпейт го азыр. Андай момент болсо сразу врачын, сразу участковый чакырмак да, ызычок чоң болмок да. Эмне үчүн 3,5 саат? Милиция. 3,5 сааттан келип атат. Айырмасы эмнеде? Айырмасы кызга кол салды. Эмне үчүн 3,5 сааттан келет? Ким кол салды? Жабырлануучу айыпталуучу кол салыптыр. Милиция үйүңүздөргө 3,5 сааттан кийин келди. 3,5 сааттан келди. Булар өзүбүз барып, чакырсак келбеди, бардык, келишти деп атпайбы? Булар барып, неме Күнтууга барышыптыр. Күнтүү берди 15 мүнөттүк жол ошо биздин немеден. Ана 15 мүнөт мейли, 15 мүнөт кет, 15 мүнөт түшүндүрүп алсаң 45 мүнөт. 2,5 саат эмне болуп атат? 2,5 саат эмне кылды? 2 саат планировка кылды. Сиздин оюңузча, бул кичинекей кыздын апасы ошол кызды айт деп урушуп сабады. Ал эгерде действительно болсо, жанагы өйдөнгө ойноп жүрөк кошуналары дагы интервью берсе, өйдөнгө кошуналары да айтып атат. Сурап жүрөт дейт, ал эмне сурап жүрөт дейт. Эми ошол нормально. Эмне үчүн тергөөгө дагы, сотко дагы ошол күбө чакырылган эмес, жана блогерге берген күбө? Тандап атабыз ошо эмнеге экен. Сергей кактуска берди, немеде ичинде дагы кызым айтып атат, бирөө бар экен деп. Анан ойлодук эми сотто. Бул демек керек, жазыш керек болчу, дай кана. Ал күбөнү сотко эмне үчүн сиздер дагы алып келген жоксуздар? Эми мындай экен, кирбейт экен, даже камерасы барды дагы киргизбей атат. Биз сунуштап камерасы барды аран киргиздик. Жок, сиздер адвокатыңыздар биздин жападан жалгыз бирден бир күбө ошол деп атасыздар. Ошону эмнеге алып киргизген жоксуңар, чакырган жоксуңар райондук сотко анда? Күбөлөрдү алып келсе болот да. Алып жок, эмне сот сураган жок да. Күбө бар экен, канаке дейт да. Биз даяр турдук, алып келген жок. Жок, сиздер адвокат ходатайство бериш керек болчу. Эми мынтип айтты да, эми бул эчтеке жок экен, чыгат экен, болду деп айтты да. Сиздер айтып атасыздар, жападан жалгыз күбө ошол деп атасыздар, ошол баарын көрүптүр деп атасыздар. Анда эмнеге тергөөгө, сотко жападан жалгыз ошол күбөнү алып келген жоксуздар, ошол суроо. Жок, мындай болду да, мындай сот бизге, жанагы адвокат бизге мындай түшүнүп бергизди. Эчтеке жок, бул чыгат деди. Улуу урматтуу биздин президентибиз Садыр Жапаров и Камчыбек Кыдыршаевич. Ушул окуяны менин бир тууган сиңдимдин кызы, кичинекей кыз, өсүп келаткан кызды монтип талкалап, баланы урукчан кылып салды. Закон алдында жооп берсин. Закон алдында жакшынакай ушул бала биз ким эле таптакыр монтип деле буларды монтип давить эткен жерибиз жок. Закон алдындагында жооп берсин. Алардын бир тыйын акчасынын да кереги жок, эчтекесинин кереги жок. Нөл сиңдим ачка жолдо, көчөдө калса дагы закон алдында жооп берсин. Эч кандай алардын акчасынын кереги жок. Кыздын да бирин төкпөсүн. Жакшынакай сөздөрдү монтип, жаман сөздөрдү чыгарып, блогерлер ар кандайлар барып алып, интернетке капкаяктагылар чыгып атат. Ушуларды дагы жанагы Али Эргешевичтин видеолору да карап, бүт закон алдында жакшынакай карап бериңиздер, суранчы сиздерде. Али Эргешев деген блогер чыгып атат. Ошол Али Эргешев баягы ушу сот процесси жүрүп атканда, кайсы бир закрытый процесста ошонун үстүндө бир видеолорду, дагы бир маалыматтарды чыгарып атат да, анан өз алдынча дагы көп нерселерди топтоп жүрүптүр да. Кыздын бетин чыгарыптыр. Ошол видеону чыгарып атат. Бул закрытый процесс, сот бүтмөйүнчө бул эч жакка чыкпаш керек эле, бирок бул же интернетте жайылып жүрөт. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден суранычым блогер Али Эргешевка чара көрүп бериңиздер деп суранам. Сотто закрытый нерсени бул элге ачык чыгарып атат. Менин кичинекей 9 жашар кызымды эл алдына чыгарып атат да бул балачы жүзүн көргөзүп.
ушул балага чара көрүп бериңиздерди суранам. Ошол видеону дагы өчүрүш керек да. Мындан сизди жооп берүүдөн баш тартты деп атпайбы? Ал эмнеге? Али Эргешев бул деген өзүнүн интервью Кулкеев Марат тарап жактан интервью алыптыр. Ал жактан айтып атат, мени интервью бергенен баш тартты деп. Мен ал балага интервью бергенен баш тарткан эмесмин. Мен айткам, сот жакка кел, ошол жактан ушундай эле интервью берем деп айткан. Бирок туура эмес маалыматтар чыгарып атат ал бала. Негизи сотко келсе жооп бергенге даярсызбы? Анын сөздөрүнө деле айттым. Негизи Али Эргешев сотко келсе жооп бергенге даярмын. Эч качпайм ал баладан. Бирок монтип менин кызымдын жүзүн элге чыгарган бул туура эмес. Ал кичинекей кыз. Ал кызды даже мен бетин чыгарган эмесмин интернетке.